Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен биз болсо жакшынакайдан коштошкон жокпуз. Бизде өзгөчө кызыл көйнөкчөндөр, кызыл көйнөкчөн деген кинода кудай кылып кызыл костюм, кызыл курткачандар келип атат. Биз болсо аябай энергиясы сыртын ашып ташкан бир орунда тура албаган бир жакшынакай кыз менен тааныштыргым келип атат. Ал кыз болсо прям кыз, Мамытбек. Балам ненесе. Секелек кыз кылып койду мени. Кыз 4 күндө келгенде кыз болуп атат. Классно. 4 күндө келдиңби? 4 күн келбедиңизби? Сонун. Учурашыңыз четинен баштаңыз, эмне кызыл куртка кийип келдиңиз? Кызыл куртка бул Леди Гаганын дем менен жасалган куртка. Леди Гага деле өзү дем берип кетти. Атайын сунуш менен. Америкадан учуп келди, Голливудтан. Музатчына куртка кийбесең болбойт, меникине окшош дейт. Анан макул дедим. Элден өзгөчөлөнүп жүрөйүн дедиңиз. Эмнеге жашыл эмес, эмнеге сары эмес? Жок, мага кызыл цвет аябай жагат. Азыр коногуңуз дагы кызыл цветчен келиптир. Негизи кызыл түс бул күчтүү адамдардын түзү да. Биздин желегибиз дагы кызыл го. Ошого бул кандын, жашоонун, жандын, мындай оттун түзү. Ошондуктан мен ошондойм. Мен да эми бүгүндөн баштап кызылга аракет кылайын. Эмне кылып жүрөсүз, көрүнбөйсүз? Мен ансчы. Эмне иш кылып атасыз? Ушул китебимди сизге берейин деп алып келдим. Тура эле кыласыз. Тура эле кылам, Сизди да аңчы үйрөтүп алсам, Голливудтан ушундай сонун передачаларды алып барсаңыз, Эллен Шоу, анан кийин Опра Уинфридей, Мен 53-кө чыгып калбаймынбы ал кездерде? Мени хоть когда 50-кө чыгасызбы, 100-кө чыгасызбы, главное Голливудту багыныш керек. Кыргызды номер 1 кылыш керек. Англис тили аркылуу кыла алабыз. Англис тили жок. Мындай англис тили аркылуу бүткүл дүйнөгө тааныта алабыз Кыргызстаныбызды, кыргызча сүйлөтөбүз бардыгын. Англис тили жаттабасак, анда кыйын болуп калат. Анткени бүткүл дүйнө англисче сүйлөгөндүктөн түшүнөт бизди. Биз түшүндүрүшүбүз керек ким экенибизди, анан кийин белгилүү болушубуз керек. Мен сиз менен байланыш үчүн бир 10 күндөй убакыт баягы болуп калды. Чалам менеджеримин деп бир кыз алат, бир бала алат, анан ушунчалык сизге жетүү өтө кыйын да? Эми ушундай болуп калды эми. Жеткизип коебуз катыңызды дейт, сүйлөштүрүп коебуз дейт, анан мен дагы аягына чейин чыккым келди да, эмне болот экен көрөйүнчү депчи. Жеткизип атты биздин салондо аны. Жок деймби. Просто биз чоң акция кылып атабыз. Биз англис тилин үйрөтөбүз деп, еще машина ойнотуп атабыз. Монда чоң эмеге кирип кеттик. Убакытча аябай тар болуп атат окшойт. Тар болуп атат, анан командада жетишпей калып кичине тапур-тупур болуп атабыз. Ушинтип жашаган жакшы деп ойлойм. Анткени биз мындай зеригип, анан кийин төшөктөн турбай жатып алып, анан кийин ушу телефонду чукулап эле жашай берсек, өмүрүбүз өтүп кетет да. Биз башка бирөөнүн жашоосун эле карап өтөбүз. А мен өзүмдүн жашоомду жараткым келет. Өзүм жаратып, өзүм мени көрсүн дейм, наоборот. Мен бирөөлөрдү көрүп, монтип отургунча мени көрсүн, менден ушу көзүн албай көрсүн деп. Анан англис тили менен кирип кеттим азыр. Бүткүл Кыргызстанды кыдырайын деп атам. Талас, Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Нарын кылып кыдырып, англис тилин үйрөтүп, анан кийин эң жакшы мындай жакшы көргөн, Кудай жакшы көргөн пендеге Кудайым балким машина үстүнөн буйруп насип кылып калат. Ошол кыргызго деп ойлойм. Анан кийин англис тилин Казакстанга да чыгарып атам. Онлайн аркылуу, телефон аркылуу. Онлайнга чыгып, курстарыңды, товарларыңды сатса болот экен. Ошентип жакшынакай байыса болот экен. Мен канча карыздан кутулдум. Анан кийин карызман деп тоо. Карызы барыңыз бар экен да, эмне кылайын. Ошондуктан англис тилди Казакстанга да чыгарып атам. Ушу Кыргызстанда отуруп эле Казакстандан продюсирование кылып, казакча тартып, азыр казагым бауырым ағылшын тилин үйрөнөйүк, Казакстанды багындырабыз деп, бүкүл әлемди багындырабыз деп, мен казакчадагы сүйлөп, видео тартып, азыр Казакстанга да чыгып атам. Мактанып кетейин. Мен Казакстанда 9 жыл жашагам. Балдарымды, Альмиричкамды, Алымбегимди ошоктон тапкам. Бирөөсүн Астанадан, бирөөсүн Карагандыдан. 5 шаарында мектебим бар болчу. Алматы, Астана, Шымкент, Караганда, Атырауда. Англис тили. Англис тилине аябай басым жасашат, акчасын аябай эле жакшынакай салышат. Казак балдарды аябай жакшы көрөм. Биз деген сизди кайсыл убакыттан баштап таанып баштадык? Биз деген жанагындай телефонго чыгып баштадыңыз. Инстаграмга чыгып баштадыңыз. Кыргыздын жаңы демий күчү деп, ошол убакта Гүлзат Мамытбек деп таанып калдык да. Ага чейин аякта жүрчү элеңиз негизи. Ага чейин түшүнсөңүз болбойт беле? Ага чейин деле. Негизи мен англис тилинин королевасымын. 2005-жылы мен Атамбаев Алмаш Ашоновичтин коласында иштегем. Официалдуу түрдө айта аласыз. Иә. Официалдуу түрдө Кыргызстанда. Официалдуу түрдө айта алам. Ооба, министерстводо министр болчу а киши. Анан сен англискиң бар экен, кел мага үйрөт. Ишке чейин 8-ден 9-га чейин деп 10 сабак алган. 10 сабактын ичинде мен сүйлөтүп койгом.
алмашашынышты ал киши айткан, эй сен шалпыйбай мектеп ачпайсыңбы деп, ошо шалпыйбай деген сөздү ошо киши үйрөткөн. Тур барып ачай, Кыргызстан үйрөт аңгызча. Мен эсилче жардам берем деп ушундай бир дух бергенине мен барып ачып, аңгыз тил королевасы элем да мен. Анан кийин Ош, Бишкек, Жалал Абадтан ачылгандан кийин Алматага кеттим. Алмата, Астана, Шымкент, Караганда, Атырау, анан Санкт-Петербургка. Мен аңгыз тилин өтө күчтүү адисимин. Сиз атайын сабактарды өтүп атыңыз, тренинг деп коет эмеспи? Сабакта. Ошондон кийин эмнеге мындай Айзада Мамытбек же болбосо бир Айбек Мамытбек деген сизди тураган бирөөлөр чыккан жок да? Эмнегедир Музат Мамытбек эле ойдон калып кетти. Үйрөтө албай койдуңузбу аларга да мындай мотивация бергенди, өзгөчөлөнүп бир жүрө турганды көчөдө өзү? Жок, негизи мага окшогондор аз. Бирөө эле жаралыптыр. Духу жеткендер аз. Бирок менден кийин уже алып баруучулар жандуураак сүйлөшүп калган. КТР эле болчу, билесиңерби? Саламатсыздарбы, урматтуу теле-көрүүчүлөр, азыр эфирде жаңылыктар. Ушундай эле формат болчу бүт жакта. Анан уже Гүлзат Мамытбек киргенден кийин айтышкан, Гүлзат Мамытбекте болгула, мындай өзүңөргө зрительди тартып, кармап тургандай. Мисал катары карачты тиги кыз. Эмне карасаңар Гүлзат Мамытбекти көрсөңөр деп ошондой алып баруучулар анан кичине мындай сүйлөп калдыңар, анан мында кичине мындай колдорду мынтип жайып. Мындай эле эме болчусуңар тим эле портреттей болуп эле өзүңөр кыймылдап эле, кашыңар да кыймылдабай. Бул биринчиден, экинчиден эми менде катуу ачыла албады. Менде катуу прям өзүнө эме эмоциясына мындай свобода, эркиндик бере албады. Потому что баары бир чектөө көп да. Мен Дания, Европа, Эквадор, Кариб аралдарынан билим алып келген үчүн, Турция, Малайзия. Мен кичине европейский склад, мындай менимче мээм. Мен ошо ачылып эле спокойно сүйлөй берем. Кыргызстанда жашап, Кыргызстанды чоңойгондор ушундай эле баары ошо ойдон калышкан да. Кичине мындай өзгөрдү. А так ошондой эле. Ойлонгондо кайсы улуттун ою менен ойлоносуз мисалы? Ойлонгондо Кытайча ойлоном дейт да, ал Кытайда жашап келген экен да. Сизчи? Мен азыр Кыргызстанда көбүрөөк болгондуктан кыргызча ойлоно баштадым. Ой жүгүртүм кыргызча болуп калды. Бирок Дания, Европалап жүргөндө аңгызча ой жүгүртүм болчу. Анан кийин Казакстан, Россия болгондо орусча болуп калган ой жүгүртүм. Кайсы жерде жашасаң, кайсы тилди көбүрөөк сүйлөсөң, ошол ой жүгүртүң ошондой болуп калат экен. Мисалга бир нерсе сурагым келип атат. Ал кыз айтып калды, Кытайча ойлоном дегеним, Кытайлар чечимди эрте кабыл алат дейт да. Ойлондун сразу чечим кылат. Сиздики даниялыктар кандайча ойлонот? Даниялыктар өтө эме мындай салмактуу калк, кандай десем, аябай мындай взвешивать этишет да. Салмакташат. Көбүрөөк салмакташып, ойлонуп, акырын кылдыр ушундай эл. Бирок өтө күчтүү, өтө билимдүү, өтө культурный, мындай сен чегераңа кирип кетпей турган сон эл. Негизи Европа күчтүү да. Аякта Дания, Европада негизи түрмөлөр жок. Түрмөлөр болсо дагы кичинекей эле мындай эле бир. Элдер кылмыш кылбайбы? Жок, көп деле кылмыш кылышпайт. Кылмыш аякта көз жумко мейлим. Жок, көз жумбайт. Просто элдин ой жүгүртүүсү бийигирээк. Кылмыш кылдыгандан алысыраак. Кылмыш кылып калса дагы тим эле түрмөгө камалган, тим эле тарбиялаган, уруп согуп антпейт. Жөн эле бир ушундай болгон жерге эле терезесинде решеткалар бар. Анан суббота воскресенье үйүнө барып турушат. Ушундай эле жер. Жөн эле административный наказание да. Буякка буятыңыз жок экен сиздин. Уятыңыз. Эми давайте уялыңыз деп эле кичине ушундай эле айтып коет. Эми биз Кыргызстаныбыздын маданиятындагы, ой жүгүртүүсүндагы чоңойтуп атабыз, өздөштүрүп. Кайсы тилди сөйлөгөндү иногда билбей калам. Sometimes it's really confusing for me. Кыргыз тили сөйлөп атам, өзгөртүп атабыз. Өздөштүрүп, өзгөртүп. О, супер. Бирок Кыргызстанда азыр жакшы нерселер көп, жакшы нерселер болуп атат. Жаман деп айта албайм. Өнүгүү бар. Мен азыр Бишкекте бир сыйра кыдырып карасам, жакшы сон үйлөр чоңоюп, курулуп калыптыр. Мындай жакшы көрүнүштөр көп. Баары бир жаманына караганда жакшы көбүрөөк. Мен эми мынтип кошоматтанып сүйлөгөнүм жок. Просто элдин баары саясатчы болуп кеткенине ошон үчүн нааразы болуп атам. Неге саясатты башыңа уразыңбы, кыргыз? Английский окуп, телефондон акча тап, өзүңдү бак, балдарыңды жакшы жерден окут, бүттү. Саясатты саясатчылар кыла берсин өздөрүнө. Эки дос Кыргызстанды сатпайт деген ойдомун. Бүттү. Эң негизгиси ошо. Кыргызстаныбыз Кыргызстанда эле калсын, Кыргыздын колунда эле калсын, бүттү. Калганын уже эл өзүн өзү эптесинчи. Саясатчылар саясатын кыла берсин, биз өзүбүздүн ишибизди кылып, английский үйрөтүп, онлайндан акча таба берели. Өзүбүздү өзүбүз байытып. Колубуздан келгенче кыла берели. Ооба.
мындай айылга барсаң элдин баары саясатчы, эркектердин баары саясатчы. Чай ичкендин ордуна келип ла 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 баланча түкүнчө баланча, кереги жок бейпайда нерсени дефти дейт англисчечи. Дефти. Аны дифти деп орусчада айтып алышкан. Дифти бейпайда нерсени кылыштын эмне кереги бар? Андан көрө англисче менен өтсүн, ошол эле күнүң 5 сөз жаттасаң, 10 күндө 50 сөз болот. 100 күндө 500 сөз болот. Уже 500 сөз уже сен тилди жаттадың, тилде сүйлөй аласың деген сөз. Любой тилде сүйлөш үчүн 500-600 сөз жетиштүү. Ошо 500 сөздү 3 айда, 100 күндө үйрөн, бүттү, сен тил билген болосуң. Бир тил билсең бир адамсың, 10 тил билсең 10 адамсың. Канча тил билсең ошончо адамсың да. Мен, например, 6 тил билем, 6 адаммын. Башында 6 адам бар, 6D ойлонобуз. 3D, 3D, 5D эмес, именно 6D ойлонобуз. Дагы 4 тил жаттап атам, мен уже 10D ойлоно турган болом. Сизди да чакыргым келет. Англисчени үйрөнүңүз алтын. Сиз журналист катары, ведущий катары өтө өсөсүз, аң сезимиңиз өсөт. Дүйнөгө болгон көз карашыңыз, интернет кадимкиден мынтип ачылат. Сиз интернеттен дагы подкасттарды in English you can дүйнө тааныбыз керек. Make it, yes. Ол ишилде дүйнөгө тааны аласыз. Менин максатым силерди аңчы үйрөтүш. Силердин, пожалуйста, өзүңөрдүн максатыңарды көздөп кете бергиле. Азыркы учурда канча окуучуңуз бар? Канча окуучуну тарбияладыңыз баягы? Мен мындай тилмен айткым келет, устат шакирт тарбиялайт деген сыяктуу эле сизде баягы бар да, үйрөнүп чыгып, аларда бирөө сабак берип. Ооба, англис тилинен ишилсе 200 киши чыгарттырмын мен ушу 3 өлкөнүн ичинде. 200 миң киши. 200 миң киши выпускник болуптур менин мектептеримде. Эми мен продюсированияны үйрөтүп атам, онлайндан акча табууну. Муну продюсирование деп коет. Инфопродюсирование. Сен өзүңдүн билимиңди онлайн упаковка кылып, онлайндан акча таба аласың. Курсуңду сата аласың. Сен арендага төлөп, светке төлөп, газга төлөп, анан кийин ишкерлериңе төлөгүнчө арендасы жок эле, сразу онлайндан сабак бере бересиң. Сен 75 киши окутканда 1 саатта. Офисиңде 75 кишиден 1 саатта окута албайсың. 75 кишини 2-3 ай окутасың. Ошого онлайнга чыгыш керек. А онлайндан где-то бир 20дан ашык продюсерлерди чыгарып атам уже. Уже алар иштешип, блогерлер менен иштешип, дагы бир сонун телевидениеден эмес чыгып атат, реалити шоулор. Ошого жакшы Кудай буйрса, баары жакшы. Мындай нерсе бар да. Мектеп бүткөндөн кийин көйлөк аласың, аттестат аласың. Ошол сыяктуу эле Мамутбектин мектебин бүттүм деген бир көйлөк береби? Жок, биз жөн эле сертификат беребиз. Сертификат справка сыяктуу, ошондой курстарды өттү, ошондой нерселерди өттү, ушундай билим алды. Окуп бүткөнү анык деген эме сертификат беребиз. Диплом бере албайбыз. Биз диплом бергидей мектеп эмеспиз, университет эмеспиз, колледж эмеспиз. Сертификат, certificate деген сөз справка деп которулат англиский. Бул кайсы жакка жарайт ошондо? Любой жакка жарай берет. Любой жакка. Негизи любой кагаз бул документ да, бул юридический документ. Бирөөгө сабак бере алабы же болбосо продюсер боло алат. Сиз мисалы сиздин билимиңизди, ушу журналистика билимин, ораторство билимин сиздин ошо башыңыздагы бүт болгон маалыматтын баарын тең онлайн упаковка кылып сата алат. Бул кишилерди биз сыйкырчы деп коебуз. Билимди акчага айланткан кишилер продюсерлер, инфопродюсерлер. Ошого сизге бир продюсер бере алам, сиздин сондай болгон билимдериңизди упаковка кылып онлайндан сатып, канча киши бизде канча аймактан көрүп атышат, канча киши көрүп сизде болгусу келет, сизде суктанат, мен телеведущий болсом кандай болмок деп. Сиз ошонун баарын тең эле үйрөтө бересиз онлайн эле. Баткенди да үйрөтө аласыз, Японияны да үйрөтө аласыз, Якутиядан да менин окуучуларым бар мисалы, Америка, Китайдан толтура иш алса, Кыргыз бүт жака жайнап кетти да. Ошо сизден дагы үйрөнө алмак да, особенно айыл жергесинин балдары. Келип, университеттерге келип, өзүнүн убактысын короткунча тамадалыкты, анан алып баруучулукту сизден үйрөнүп алса, пожалуйста. Элдин назарында болгон сизге жагабы? Жагат. Жок болуп кеткенде. Жагат мага. Сиздин алдыңызда конокко суроо берип кеттим, атың чыкпаса жер өртө депчи. Жер өртөп турасызбы тез-тез? Мен жер өртөм, конечно, бирок эфирде өртөп турам ооба. Хайп деген нерсе бар эмеспи баягы? Хайп ооба. Эми хайптын королевасымын да. Такыр болбой калса көчө билеп коет. Ушусу менен. Эмне бар билбей калган да? Эми анын дагы өзүнүн окуясы бар. Мен ошону да түшүндүргүм келет, особенно 7 каналдын көрөрмандарына. Мен түрмөдөн чыккандан кийин атым капкара болуп, эл мага ишенбейт, эле болуп калыптыр, капкара болуп. Анан мен пиарщикмин, Даниядан пиарды бүткөм. Мен кантип элдин маанайын өзгөртөм, дагы өзүмө болгон пикирди өзгөртөм деп ошо фокусту түрмө, мошенник дегенден башка нерсеге буруш керек болду да. Анан кийин мен англис тилинин курстарын алып чыккам, досканы алып чыгып, азыр англисче берем. Давайте мага келиңиздер, англисче үйрөтөм деп үстүмдүн жанында турсам, мага
бир 5-6 эле киши келди. Эл нары бери деп басып атат. Мага эч ким келбей, бир 5-6 эле киши, көп болсо 20 киши келди. Анан мен как раз немеден офистен чек-чейип Шакираны билеп чыктым эле, терге алгам. Ыпысык болгондон кийин эч ким келбейт экен анда. Шакираны койчу десем, жардамчыма Шакираны койду эле. Колонка таң этти, анан мен тапыр тарс деп билеп үчүнтөн карасам 500 киши чогулуптур. 500 киши. Ошондо мен 500 кишинин ичинен 50 кишинин телефонун алып аңгыз үйрөткөм. Эмне дегим келет? Элдин ошондо фокусу мошенник анан тигил булундан эмеге бурулду да. Бул жындыбыз турбайбы? Ай бул неме кышында бийлейт турбайбы? Цумдун жанында бийлейт турбайбы деген эмеси фокус өзгөрдү. Буяка болгон фокус буяка өзгөрдү дагы. Бирок колумда дайыма ошо китеп бар болчу. Бирок жанагы колундагы китеби жакшы. Аңгыз тил мугалими катары аябай жакшы деп аңгыз тил курсун сатып алгам иши болсо. Келиңиз, сиз болсо биз өзүңүздөн көргүнүз, эми ушунча кечигип келгениңизге байланыштуу убакыт аябай кыска болуп калды. Мейли. Кыскача коштошот экенсиз кыргыз эли менен. Хорошо. Буяка сүйлөй берейин, Айы. Алтыным мен кыргызым Берекем. Англис тилин менден үйрөн. Мен айылдын кызымын. Мен ушу талада иштеп эле, талада поледен картошка терип, будай терип, семичке терип жүргөн кыз, тандырга нан жаап жүргөн кыз, бүткүл дүйнөгө чыгып, таанылып, жана Кыргызстанымда дагы англис үйрөткүм келет. Мен ушу 18 жылдык тажрыйбамды ушу китепке камтыдым дагы, онлайндан силерди үйрөткөн атам. Анан кийин ошо жөн эле үйрөнө бербей, менден ошо машинеде утуп алышыңар мүмкүн болуп атат. Англис тилин үйрөнгөндө ар бир кыргыз бренд болот. Менин максатым ар бир кыргызды бренд кылуу, 7 миллион бренд кылып, 7 миллиард планетага таанытуу. Ар бир кыргыз бренд болот. Рахмат сизге. Кечикпей келгенде башкачараак боло эфир болмок экен. Кийинкисинде буюрса кечикпей келсеңиз жакшы болот. Сизге терең рахмат. Англис тил курсун ачпайлыбы? Буюрса. 7 каналда. Биз болсо жапжашнакай эле кийинки шембиге чейин коштошот экенбиз. Бизде бүгүнкү болгон берүү түшкү маанайда аталат. Анын алып баруучусу мен Эрнест Торсонов. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнгө чейин.